Кыргызстандагы өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда 2020-жылдын март айынан май айына чейин жарандар жана уюмдар өлкөнүн калкына жардам бере башташты. Мониторингдин жыйынтыгы боюнча 1000ге жакын камкор жарандар жана уюмдар Кыргызстандагы муктаж адамдарга жардам көрсөтүштү. Кыргызстандагы 400 миңге жакын адам жана чет өлкөдөгү кыргызстандыктар жарандардан жана уюмдардан жардам алышты. 466 адам бул көрсөтүлгөн жардамдын 50%ын түзүп, жөнөкөй жарандар болуп эсептелет. Жарандык коомдун 229 уюму жана 237 бизнес өкүлү дагы жардам көрсөтүштү. Бул калкка көрсөтүлгөн жардамдын дээрлик 25%ын гана түзөт. Белгилей кетүү үчүн нерсе, жардам берген адамдар жардамдын атына табууну каалаган учурларда болгон. Бул 100ге жакын жарандар жана уюмдар. Кыргызстандын жарандары жана уюмдары тарабынан 1200 тоннадан ашык ун бөлүштүрүлдү. Ысык көл облустунда 426 тоннага жакын ун таратылды. 400 тоннадан ашык ун Нарын облустунда, 97 тоннага жакын Бишкек шаарында жана Чүй облустунда. Акчалай түрдө 32 миллион сомдон ашык каражат жарандар менен уюмдардын жардамы болуп саналат. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар учурунда өзгөчө муктаждарга 125 миң литрден ашык өсүмдүк майы таратылды. Ун жана өсүмдүк майынан тышкары жарандар жана уюмдар макарон, ар кандай дан өсүмдүктөрү, таттуулар, жашылча жемиштер, самындар жана дезинфекциялоочу заттар жана башкалар менен жардам көрсөтүлдү. Облустар боюнча 5,5 миллионго жакын жеке коргоо каражаттары жана коргоочу костюмдар таратылды. Өлкөбүздүн кыйын мезгилинде жардам бергендерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин жардамыңар баа жеткис.